Москва шаарындагы мекендештерге кулактандыруу. 4-5 январда Кыргызстанга жолго чыгам. Ар кандай көлөмдөгү жүктөрдү алып кетем. Бишкек, Чүй, Ысык көл, Нарын, Жалал-Абад, Ош шаарларына бардык суроолор боюнча экранда көрсөтүлгөн номерлерге кайрылсаңыздар болот. Мен суроом төмөндөгүчө өткөндө бир чоң жыйында айттыңыз эле. Россиядан алардын миграция тармагын караган мамлекеттик кызматкерлер келатат. Ошолор келдиби? Келсе кандай сөздөр болду? Эмне маселелерди чечтиңиздер? Сахарова маселеси эмне болду? Регистрация маселеси эмне болду? Ушул боюнча айтыңызчы. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бүгүн саат 3:10 келип аэропортко конуп атышат. Уже конду болуш керек. Биздин өкүлдөр барып тосуп алып, анан бүгүн, эртең, бүрсү күн 3 күн жумуш алып барабыз алар менен. 3 күн. Эми билем, протокол боюнча, этикет боюнча сыйлап, урматтап, бой союп эле кетирбестен маселелерди катуу чечиңиздерчи, мындай. Атайын келип калыптыр, кыргызда бир сөз бар, колго түшкөн коёнду кое берген оңобу депчи. Чечирип бир бардыгыбызды сүйүндүрүңүзчү, анткени Кыргызстанда ушунча суук болуп атат, эми Россиядагы сууктагы биздин мигранттардын кезекте турганын элестетип көрүңүз. Жарайт. Ушул маселе. Экинчиси, ушу бизге бала бакырасы ошол жака барып, анан жанагы нарко бизнеске түшүп калып, камалгандардын ата-энелери аябай кайрылып атат да. Күндөн күнгө алардын группалары көбөйүп атат. Аз группация болгон WhatsApp'та бирине бири дем бергени, чогуу кеңешип иш кылганы. Күн сайын кыздардагы, балдардагы кырчындай балдар кыздар түшүп атат. Ошолордун ошондой акыбалга түшпөшү үчүн бул жакта кандай түшүндүрүү иштерин кылса болот? Ушул багытта иштеп атасыздарбы? Анткени биздин жарандар, алардын түрмөгө түшүп калганы, ата-энелердин сыздаганы, тагдыры талкаланып атат дегендейчи. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча биздин билесиздер, Россияда дагы биздин МВДнын өкүлдөрү иштейт, биздин өкүлчүлүктө ачылган. Ошолор азыркы убакта толугу менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Көйгөйлөр абдан эле көп болот. Баягы жанагындай жаман илдеттерге кабылып калды деп дагы жанагы ар кандай медосмотрун өткөндө дагы андан ары дагы дарылаганга деп ар кандай акчаларымды сарпташып ушундай бир жаман эмелер болот да. Ошону азыр толук биздин өкүлчүлүк дагы, Тышкы иштер министрлиги дагы, МВДнын өкүлдөрү дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Себеп дегенде сиз айтып аткан маселелер бар. Постфактум колго түшүп калгандан кийин жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чап деген кыргыздын бир сөзү бар. Мен суранат элем, ушул жактан аэропорттордо бир роликтерди айлантып турасыздарбы? Анткени бүт эл аэропорт аркылуу кетет да, туурабы? Же поезд вокзалдарында ошондойлорду кыласыздарбы? Бизде аябай күчтүү блогерлер бар, жанагы бир көргөндө миллиондогон адамдар көрөт. Мисалы Мирбек Атабековго окшогон ырчы чоорчу бийчилер, блогерлер, ошолордун социалдык баракчалар аркылуу барбагыла, алданбагыла, жакшы айлык төлөп беребиз, карьераңар батып кетет дегендерге ишенбегиле деген бир роликтер керек болуп атат да. Бул жактан түшүндүрүп кетириш керек болуп атат. Анан ал жака баргандан кийин, түшүп калгандан кийин апалар бизге чалып атат. Эми депутаттардын азыр ыйгарым укуктары чектелүү эле. Бирок чечип берет деген үмүт менен чалат экен. Ошону сизге аманат кылып айтып коеюн да. Анан дагы бир сунушту айтып коеюнчу. Өткөндө айттым эле, бул жактан врачтарды жөнөткүлө деп. Анткени мен элчиликтин кызматкерлери менен сүйлөштүм. Сахарова маселесинде биздин элчиликтин кызматкерлерин оңой алдап коюшат, анткени алар медик эмес, терминологияларды билбейт, ал эле, бул эле, мына анализ деп койсо. Ошол маселени колго алдыңыздарбы? Ошону Минздравдын өкүлдөрү келатат. Именно ошо департамент здравоохранения деп коет экен. Ошонун 3 өкүлү келатат. Бүгүн ошол Минздравдын дагы как раз биз тараптагы ошол чогуу иш алып барышат ошол боюнча. Абдан жакшы. Анан дагы мен сунуш айтып коеюнчу. Биздин жарандар бул жактан барып, ал жака кезекке туруп алып, анан ал жактан бир жаман оор чыгып калса, же жумуш кыла албай, же бияка депортация болуп, ушундай маселе болуп атат да. Ошо Сахарова дагы медициналык мекеменин өкүлчүлүгүн Кыргызстанда ачык жагына сүйлөшкүлөчү. Жиберсин. Аларга деле бизнес. Бирок биздегилер бул жактан билет да, бул жактан калып калат. 2 бара болбой, 7 бара болбойчу. Ушул сунушту дагы расмий түрдө киргизип коюңуз бүгүнкү. Ошол жолугушуулардын күн тартибине. Анан протоколду мага көрсөтүңүздөр. Бул жака ачыңыздар, шарт түзүп берели, имаратты дагы берели, кызматкерлериңиздер келсин, керекпи биз дагы техникалык жардам беребиз деген сөздөрдү айтсаңыздар. Анан бул жактан көрүнүп алып барсын. Анткени Кыргызстандын медициналык системасына алар ишенбейт экен. Силер дейт, акчага деле справка бере бересиңер деп. Өздөрүнөн келсин, бул жактан текшерсин, бул жактан справка берсин, анан биздин мигранттар 2 бара болбойт эле. Түшүндүңүзбү? Чоң рахмат.